Саламатсыздар, урматтуу мен каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Зангезур коридору боюнча кичине сөз кылалы. Азыр Трамп 10 күндөн аз Путинге берип атат ультиматум, согушту токтот деп. Украина жеңилбей жатат, бирок Украинага болгон басым күчтүү эле. Орусия тарабынан 1000ге жакын дрондор жакындатылат Киевти карай. Ошо менен бирге Украинанын дагы куралы жетиштүү болуп жатат. Алган акчалары, Европадан жардамдары бир топ эле Германияда өзүнүн патриотун берип атат. Иран болсо Азербайжанга согуш жарыялайбыз дейт. Иран айтат, ушул Зангезур коридорун курсаңар дейт, согуш силерди күтөт деп айтып жатат. Бул деген Ирандын түзмө-түз болуп жаткан ушу кызыкчылыктарына, Европа менен болуп аткан, Европа менен Кытайдын ортосунда болуп аткан жибек жолунун үзүндүсүнө чоң коркунуч түздүрөт. Жана бул нерсе эч бир мындай кечирилгис деп Иранда коркута баштады. Ошо Азербайжанда эми ошо эмне деген коридор экенин көрөлү да. Могу көрүп атасыңар картада, жакшылап чоңойтсом, Зангезур коридору ушул. Зангезур Нахчыван деген ошо аймакты байланыштырат. Азербайжандын Нахчыван аймагы Армения менен мынтип кесилип бөлүнгөн. Карабахты алгандан кийин, Ханкендини алгандан кийин Азербайжан эмки ошо боло турган согушу Зангезурду коридорду ачууга багытталмак. Бирок азыр Эрдоган менен Илхам Алиев ошо Пашинянды көндүрүп атышат. Согушсуз эле чогуу эле жасайлы ошо Зангезур коридорун. Жасасак биз сага ошо $1 миллиард инвестиция кылалы. Темир жол салабыз. Инфраструктура салабыз, логистикалык борборлорду курабыз. Баарын жасайбыз дейт. Эгерде мындай карасак, Тегеран газ алмаштырууларында 15% эгерде Нахчыванга Азербайжан жиберип турса, Иранга өтүп кетип атат, анткени Иран аркылуу, территориясы аркылуу өтүп атат ал газ. Бул Азербайжанга жылына $10 миллион жакын Баку Нахчыван авиа рейстерине болгон субсидияларды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет эле эгерде Зангезур коридору ачылса. Азыр болсо бул чыгым, таза чыгым. Албетте, эгерде ошол Зангезур коридору ачылса, ошо жеткирүү убактысы, чыгымдар кыскармак. Анткени тезирээк болмок. Жеткирүүлөр Иран аркылуу өткөргөндө Иран дайыма ошо бажы иштерин басаңдатып ийет, карайт баарын. Ошо катышат, ошо жакпай жатат көбүнчө Кытайга, Европага товар жибергенде. Бирок Кытай Иран менен сыйда, жакшы сыйда. Азербайжан болсо Израиль, АКШ, НАТО өлкөлөрү Түркия менен аябай жакын болгондуктан кичине баягы кыжырды келтирип жатат Ирандыкын. Жана Кытай болсо Кытайга баары бир Азербайжан деле аркылуу деле ташый берет эле товарларды. Эгерде ошо Зангезур коридору ачылса, анда Азербайжандын экономик реформалары, коммуникациялары, анализдөө борборунун баамдоолору боюнча Азербайжан экспортун Нахчыван жана Туркияга түз жеткирүү аркылуу $710 миллион көбөйтмөк. Жылына ошо $0,7 миллиард алып келмек да ошол Зангезур коридору. Ошо Азербайжанга бул абдан кызыктай. Элестеткиле, ошо кичинекей 40 километр эле жол, момундай кичинекей эле 40 километрдик узундуктагы аралык $0,7 же болбосо $1 жакын миллиард жыл сайын алып келе алат. Соодадан да Азербайжан ушундан баш тартмак беле. Албетте инвестициялар да келет, көп эл аралык оюнчулар акчасын салмак. Анан президент Илхам Алиев билдирүүсү боюнча ушул жол аркылуу бир 15 миллион тонна жүк өткөрүүгө жөндөмү бар. Бул деген автомобилдик жолдор, темир жол жана түтүктөрдү курса, түтүктөр аркылуу газ же башка ресурстарды алып турса болот да. Албетте Зангезур коридору орто коридордун же болсо Кытай, Борбор Азия, Кавказ, Европа бир бөлүгү катары каралат. ИРУ деген эл аралык уюм айтат, 23 январдан августуна чейин орто коридор аркылуу жүк агымы мурунку жылга караганда 80%га көбөйдү дейт. Дүйнөлүк банктын айтууларына ылайык, инвестициялар жана натыйжалыктын жогорулашы 2030 жылга чейин жүк агымдарын 3 эсеге көбөйтөт. Эсерететтикиле, ошондо азыр $0,7 миллиард алып келе турган болсо, ошо Зангезур коридору бул деген жалпыланып, акырындап
ошо 2,5-3 миллиардка чейин алып келиш ыктымал да жакынкы эле келечекте 2030-жылы бир пастале болуп калат азыр. Түндүк түштүк коридор Орусия, Азербайжан, Иран багытындагы түндүк түштүк маршрутун бекемдейт эле. Евразия өнүгүү банкынын баалоосуна ылайык 2030-жылга карата бул багытта жылына 25 миллион тонна жүк ташылышы мүмкүн. Анын бир бөлүгү Зангизур аркылуу өтөт албетте, бул деген талашсыз да. Анын узак мөөнөттөгү потенциалы аябай укмуш. Карс, Нахчыван, Мегри, Баку сыяктуу маршруттар менен бириксе, региондун транзиттик потенциалы кыйра жогорулап, Евразия, Түштүк Азия жана Перс булугунун ортосундагы жүк агымдарын 75%га дагы тейлөөгө мүмкүнчүлүк түзмөк. Ошондо 3 эсе эмес, 5 эсе эле көбөймөк да ошо Зангизур аркылуу өтө турган жүктөр. Бирок саясий тобокелчиликтер бар. Бул деген Иран айтып атат, биздин Аррас коридорубузга силер деген атаандаш болуп атасыңар дейт. Мынакей кызыл менен белгиленген бул Аррас коридору деп эсептелинет. Ошо Ангбенттен Жульфага чейин мүмкүн жүктөрдүн көбү дал ушул коридор менен ташылат. Жада калса Азербайжандын Нахчыванга жиберген жүктөрү жана ошо күйүүчү майлары дагы ушул Иран аркылуу өтөт да. Нахчыван менен Зангиланын ортосунан өтмөк, ошо Зангизур коридору. Бирок азырынча ошондой. Бул албетте абалды бир кезинде Орус империясы анан кийин СССРда түзгөн. Азербайжанды ушинтип кескилеп салган да, экиге бөлүп салган. Түркиядан бөлөйлү деп, Түркиядан бөлгөн. Нахчыван Түркияга жакын. Эгерде Азербайжан ошо Зангизур коридорун өткөрсө, албетте Түркия менен ошо байланыштар аябай өсмөк да. Эми биздин мамлекетке бул кандай пайдасы бар да? Мисалы үчүн биздин мамлекет ошо Кытайдан, Лианган портторунан, Бейжин портторунан алып, Шанхайдан товарларды ташып, ошо бир бөлүгү Орусия Транссиб аркылуу өтсө, бир бөлүгү Казакстан аркылуу өтсө, ошо эле Хоргос карай. Бизде ошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу ачылгандан кийин ошо көбүнчө товарлар биз аркылуу өтүп калышы ыктымал болот. Эми көп десек деле бир 30% биз аркылуу өтөт да. Ошондо ал товарлар Мешхетке, ошо Ташкентке кирип, Өзбекстандан ашып, Түркмөнстандан ашып, Мешхетке түшмөк дагы, Мешхеттен анан Анкарага, Софияга, анан Европага кетмек. Эгерде Зангизур коридору курулса, бул деген 2 эсе аралык кыскарат. Анда Зангизур аралыгы Азербайжан аркылуу өтөт, Армения аркылуу өтөт. Бизден Кытайдан биз аркылуу кеткен жүктөр. Анан ошол кайра эле Анкара, София, Будапешт, Варшава, Европага кетет да. Ошондо Зангизур коридору бизге чоң пайда алып келмек. Анткени Зангизур коридору бул баягы биздин жол кесими аркылуу жүктөрдү ташыганга аябай чоң мындай мотивация кылат да. Зангизур коридору ачылса, биз аркылуу да товар өтүүлөр аябай көбөйөт. Ошондуктан бизге Зангизур коридору абадай керек. Бул биздин жолубуздун бир бөлүгү. Ошон үчүн бизге Армения, Пашинян, Эрдоган бириксе, бири сөзүнгө көнсө, баары тең бизге пайда да. Эгерде Иран ага каршы чыкса, бизге кичине пайда эмес. Иран азырынча саясий тараптан дүйнөлүк сооданы колдогонго ниети азыраак болуп калып атат да. Ошо бизге Качкар, Иркеш, Тамош, Андижан, Ташкентке кетүүчү ошол темир жол эгерде салынса, албетте биз деген жакшы бир өнүгүү жолго түшө алабыз. Жана ошо Зангизур коридору бизге сөзсүз ушундай чоң өбөлгө түзөт да. Ал эми мен түшүнүп атам, албетте бул чоң проблема. Иран эгерде Арас коридорун сактайбыз деп туруп Азербайжанга согуш баштаса, дагы бир геосаясий туруксуздук болот. Бирок мен ойлойм, акырында ошо Ирандын ичинде демократиялык күчтөр кайра жеңип, аяктан реформа болуп кетет окшойт да. Реформа болуп кеткенде дагы ал жай болот. Бирок Зангизур коридору бир ачылып, бир ачылбай ушундай оолактап, олку-солку болот окшойт. Бирок эгерде Зангизур коридору ачылса, чынын айтканда, түрк тилдүү өлкөлөр, бул мурунку Чыңгыз хан империясы, ошол жибек жолунун боюнда турган өлкөлөр, биздин биримдик жана экономикалык байланыштарыбыз өтө чоң өсүп кетмек. Бул дагы бизге чоң бир жардам бермек да ошо өнүккөнгө. Ошон үчүн Зангизур коридору бул биздин баягы жашоо коридорубуз да, бизге да керек. Анын бир бөлүгү Зангизур курулуш керек да, туран курулуш үчүн. Ошо силер эмне деп ойлойсуздар? Силердин комментарийиңерди күтөм. Жазыңыздар, айтыңыздар.
туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.